Kırgız tili 6A klass üçün Özgön şaары Amir Temur атындагы номер 5 орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Курманкулова Махабат Жумасалиевна. Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан онлайн сабагы назарыңарда. Кутман күн. Балдар баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Баарыңар каникулда жакшынакай кылып өткөзүп атасыңарбы? Үйдө онлайн сабактарды күндөтүп атабыз, көрүп атасыңар. Баарыңардын бүгүнкү жагымдуу маанайыңар менен. Андан эсең мен бүгүнкү жагымдуу маанайды балдар кыргыздын жакшынакай тилге карата айтылган учкул сөздөрү менен баштагым келип атат. Тил душман, акыл дос. Тил акыйкатты табат. Тил албасты жумшаганча тына өзүң кыл. Тил тишиң барда таш чайна. Тил кылычтан өткүр. Тил менен тирүү адамды да өлтүрүүгө болот. Тилден бал да тамат, уу да тамат. Тилдин сөөгү жок. Акыркы учкул сөзгө кичине маалымат берип кетейин, балдар. Силерге тилден бал да тамат, уу да тамат. Бал деген биздин түштүк диалекти боюнча айтканда асель дегенди билдирет. Тилден жакшы сөз айтсаң бирөөгө, жакшы сөз айтсаң, ал сөздүн бардыгы балдай угулат. Ал эми жаман сөз айтсаң, ал сөздүн бардыгы ал адамга уудай тиет дегендей. Акыркысында тилдин сөөгү жок дейт балдар. Тилдин сөөгү жок. Кандай сөздү айтсаң да, аны сен башкара албайсың. Кандай сөз айтсаң да, ал сөздөрдүн бардыгы сенин тилиң аркылуу кетет деген мааниде. Андан эсе балдар, андан кийинкиси макалдардан үзүндү айтып келтирип кетейин. Булардын бардыгын жакшынакай кылып дептерибизге жазып коебуз. Биздин эреже дептерлерибиз бар, балдар, билесиңер, Андан сырткары 2 көнүгүү да дептерибиз бар. 1 жана 2 жумушчу дептерлерибиз. Булардын бардыгын эреже дептерибизге жазабыз. Күлкү ден соолуктун мүлкү. Күлкүдөн жаш да тамат. Күлүп киргенден түңүлбө, күңгүрөнүп чыккандан түңүл. Дос сенин көзгүң. Дос айрылат, сөөп кайрылат. Дос башка карайт, душман бутка карайт. Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсең. Акыркысына кичине маалымат берейин, балдар. Ар бириңердин жакын досуңар бар класста. Ошолор менен жакшы мамиледе болуп, бири-бириңерге жардам берсеңер, ар дайым жакшы күндө чогуу болсоңор, достон ыйык, эч нерсе болбойт дейт. Дайыма досуңарды баалай билишиңер керек. Досуңардын кадырына жете билишиңер керек. Күлкү ден соолуктун мүлкү деген. Муну биз ар сабактын башында эмне кылып атабыз, балдар? Күлкү ден соолуктун мүлкү. Дайыма күлүп жүрөйлү. Күлүп жүргөн адам эч качан карыбайт, эч качан оорубайт деген маанини билдирет. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы, балдар, 6 класстар үчүн 4 чейректин башталышында коюла турган соодагер деген тема. Соодагерлер илгерки көпөстөр жөнүндө. Көпөс дегендин мааниси, балдар, соодагер деп аталат. Илгери соодагерлерди көпөстөр деп коюшкан. Көпөстөр бир жерден экинчи жерге соода сатык ишин жүргүзүшүп, үй бүлөсүн багышып, ошону менен бирге ошол жергиликтүү мамлекетке жакшы жактарын көрсөтө алышкан. Соодагерлер, мисал үчүн, көпөстөр. Ошол мезгилдеги көпөстөр бай, кедей болуп экиге бөлүнүшкөн.
Бай көпөстөр баягы иш жолун билген кыйын көпөстөр болгон экен. Ал эми кедей көпөстөр деле өздөрүнүн соода сатык ишин жүргүзүшкөн. Бирок байларга караганда бир аз иштери анча жүрбөй калган көпөстөр болушкан. Эми балдар, андан кийин биз сабагыбызга өтө берели балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Ар бир адамдын алдыга койгон максаты бар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты төмөндөгүдөй: билим берүүчүлүк. Соодагер деген тема боюнча түшүнүк алышат. Грамматика, лексика боюнча билишет. Өнүктүрүүчүлүк. Сүрөттөр менен иштешет. Темада берилген текстти угуп түшүнүшөт. Тексттен сүйлөмдүн ээ менен баяндоочун таап чыгышат. Логикалык ойлоосу, сүйлөө ирештери калыптанат. Тарбия берүүчүлүк. Мекенин коргоого, патриоттуу болууга, бири-бирин сыйлоого үйрөнүшөт. Өнүктүрүүчүлүк жагынан кичине маани берип кетсек балдар. Өнүктүрүүчүлүк жагында ар бир онлайн сабактарын текст берилип атат. Ошол тексттен биз ар түрдүү сүрөттөр менен иштеп жатабыз. Ошол тексттин ичинен ээ менен баянdoошду таап чыгабыз. Ошону менен бирге эле силердин логикалык ойлооңор, сүйлөө ирештериңер калыптанат деп ойлойм. Эмесе балдар, бүгүнкү тексттин темасы ошол. Мен соодагер деген сабактын ичинде текст бар дебедимби? Ошол тексттин темасы эки көпөс деп аталат. Эки көпөстү, бул эки көпөс эмне жөнүндө айтылган? Бул эки көпөс кимдер болгон? Ошолор жөнүндө мен текстти жакшынакай кылып, кырааты менен окуп берип, чогуу талкуулайбыз. Анда эмесе текстти баштадык. Бир кедей көпөс алыска кетип жатып сатып жаткан темир товарларын бай көпөскө калтырып кетет. Бай көпөс анын темир товарларын сактап коймок болот. Кедей көпөс сапардан кайтып келет. Бай көпөстөн товарларын сурайт. Бай көпөс болсо анын товарларын сатып жиберген экен. Жок шылтоо таап мындай дейт: кырсык болуп, сенин темириң жок болду. А эмне болду? Мен сенин товарларыңды эгин сактаган кампага катып сактап койгом. Ал жерде чычкандар аябай көп толуп кетиптир. Алар темирдин баарын жеп бүтүптүр. Өз көзүм менен көрдүм. Ишенбесең, барып кара. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде бай көпөс кедей көпөстү алдап атканы, таштап кеткен темир товарларынын баардыгын эмне жеп кетти дейт. Кампага салып катып койдум эле, чычкан келип жеп кетиптир. Мен өз көзүм менен көрдүм, деп кедей көпөстү алдап атат. Анда эмесе жогорудагы суроолорго жана тапшырмалар тууралуу ушул суроолорду жана тапшырмаларды өзүңөргө талкуулап, дептерибизге жазып чыгабыз балдар. Кедей көпөс эмне үчүн бай көпөскө товарын калтырып кетти? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Бай көпөс товарды эмне кылыптыр? Үчүнчү суроо. Кедей көпөс эмне кылат? Бул жерде кедей көпөс эмне кылат дейт. Бай көпөскө калтырып кетти эле, аны чычкан жеп кетти деп туруп, аны алдап койду. Алдап койгонун эмне мындан ары эмне кылат? Бай көпөс товарды ишеничтүү кылып калтырып кетсе, ал кедей көпөстү алдап коюп атат. Муну силер эмне кыласыңар? Суроолорду жакшынакай кылып жазып туруп,
ылдыйында атайы котормолору бар. Аларды жаттап коесуңар. Андан кийинки биз балдар текстин экинчи тынымы башталып атат. Биринчи тынымды окуп бердим. Кайсыл жерине барып токтоду? Өз көзүм менен көрдүм. Ишенбесеңер барып кара, деп кедей көпөстү бай көпөс алдап, чычкандар сенин темириңди кемирип кетти. Мен өз көзүм менен көрдүм, деп алдап койду. Эми экинчи тыным башталып атат балдар. Мында кедей көпөс талашып тартышкан жок. Барып караганда эмне? Чычкандар дайыма темирди кемиришет. Мен билем, кош, деп басып кетти. Анда экинчи тынымга көңүл бурабыз балдар. Кедей көпөс талашып тартышкан жок. Ал барып караганда эмне? Ишенем, чычкандар дайыма кемиришет. Мен билем, деп басып кетет. Ошентип кедей көпөс жолго түшөт. Көчөдө бай көпөстүн баласы ойноп жүргөнүн көрөт. Кедей көпөс баланы эркелетип, колун алып, үйүнө көтөрүп кетет. Эртеси күнү бай көпөс кедей көпөскө жолугуп, баласы жоголгонун айтат. Кырсык болуп, менин балам жоголду. Сен көргөн жоксуңбу? Уккан жоксуңбу? Анда кедей көпөс айтат. Ананчы, көрбөй эмне? Көрдүм. Кечээ сенин үйүңдөн чыгып баратып, өз көзүм менен көрдүм. Карчыга куш келип, балаңды ойноп жаткан жеринен көтөрүп кетти. Көрдүңөрбү? Бул жерден балдар кедей көпөстүн сөз табармандыгын. Бай көпөс сенин темириңди өз көзүм менен көрдүм. Чычкандар кемирип койду эле. Ойноп жаткан жеринен баласын кедей көпөс көтөрүп кетти да. Эртеси күнү жаман иш болду. Менин баламды көрдүңбү? Деп айтканда, эмне деп жооп берди кедей көпөс? Көрдүм. Өз көзүм менен көрдүм, деп атат. Асмандан карчыга куш келип, балаңды көтөрүп кетип аткан жеринен өз көзүм менен көрдүм, деп акылдуулук менен бул бай көпөскө жооп кылып атат. Бул жерде эмнени айтабыз балдар? Жогорудагы берилген суроолор жана тапшырмаларга ар бир тынымдын ылдыйына суроолор жана тапшырмаларды түзгөнбүз. Ошол суроолор менен тапшырмаларды аткарып, дептерибизге жазып коебуз. Анда балдар бул жерде эмне дагы суроолор түзүлгөн? Эмне үчүн көтөрүп кетти? Бир алдап көрөйүнчү, деп баланы кедей көпөс үйүнө көтөрүп кетти. Бай көпөс эми эмне кылат? Мындан аркысына өзүңөр суроолорду жазасыңар балдар. Дагы ылдыйына жоопторун дептерибизге жазып коебуз. Андан кийин балдар ушул эле текстибиздин ушул эле эки көпөс дегендин 3-чү тынымы башталып атат. 3-чү тынымын анда эмесе дагы окуп, угуп, көңүл бөлүп туралы. Анда 3-чү тыным. Бай көпөс ачуусу келип, куш баланы алып кете алмак беле? Ушул айткан уят го, дейт. Чычкандар 100 пут темирди жесе, куш деле баланы көтөрүп кетет. Эмнеге таң каласың? Ошондо бай көпөс түшүнөт. Чычкандар сенин темириңди жеген жок. Мен темирди сатып жибергем. 2 эсе төлөп берем. Андай болсо, куш да баланы көтөрүп кеткен жок. Мен алып кеткем. Балаңды берем, дейт кедей көпөс. Бул жерде көрдүңөрбү балдар? Кедей көпөстүн жакшынакай сөзү менен бай көпөстү эмне кылып койду балдар? Бай көпөстү уяткарып койду. Менин темиримди чычкандар кемиргендей эле сенин балаңды деле куш алып кетти, дейт.
Анда бай көпөс эмне деп суроо берип атат. Кантип эле куш баланы көтөрүп кетсин десе, кантип эле анан тычкандар темирди кемирип койсун деп туруп эмне кылып атат? Бай көпөс өзүнүн кетирген катасын мойнуна алып, ага дейт, мен сенин темириңди 2 эсе кылып төлөп берем, деди. Анда карчыга куш да сенин балаңды алып кеткен жок, мынакей сенин балаңда, деп баланы дагы кайтарып берип атат. Буга дагы балдар суроолор жана тапшырмалар бар. Биринчи сурообузду окуйбуз балдар. Эки көпөс бири-бирине кандай мамиле кылышат? Кедей көпөс бай көпөстүн баласын алып кеткени туурабы? Эмне үчүн? Ушул жерден кедей көпөс бай көпөстүн баласын алып кеткени туурабы дегенге мен кичине силерге жооп катары айтып коеюн. Кедей көпөс бай көпөстүн баласын алып кеткени туура болду. Себеби ал ишенген жок. Тычкандар эч качан темирди кемирбегенин билет. Андыктан ушул жерден амал менен чыгып кетет. Бай көпөстүн баласы экендигин билип, ал баланы үйүнө көтөрүп кетип, өзүнүн темирин кайрадан 2 эсе кылып алганга аракет кылды. Андан кийин балдар мына берилген сүрөттө тамсилдин кайсы эпизоду көрсөтүлгөн? Эки көпөс. Сүрөттөгү биринчи тапшырма кетип аткан мезгили. Ишенип туруп таштап кетип аткан мезгилин көрүп турабыз балдар. Ушул жерден балдар көнүгүүдө эми биз бул жерден көпөстүн товарларын таштап кетип аткан жерин гана көрдүк. Ушул эле көнүгүүдө балдар экинчи көнүгүүбүз келди. Биринчи көнүгүүбүз аяктады. Эми экинчи көнүгүүдө Афанасий Никитиндин китебибизде сүрөтү бар. Афанасий Никитиндин эстелиги Тивер шаарында орнотулган. Афанасий Никитин деген ким болгон? Анын эстелиги кайсыл жерде жайгашкан? Ал ким болгон? Негизинде ошол боюнча силерге кичине маалымат берип өтөйүн. Анда эмесе келгиле Никитин жөнүндө маалымат алалы. Афанасий Никитин ким болгон? Афанасий Никитин белгилүү көпөсчү жана сатуучу болгон. 15-кылымдын орто ченинде Тивер шаарында төрөлгөн. Атасы дыйкан адам болгон. Никитиндин ата-энеси эркелетип Никитой деп чакырышкан. Андан сырткары жаштык балалыгы жөнүндө көп маалымат жок десе. Европада жашап мезгилде 25 өлкөнү саякаттап, соодагерчилик ишин кылган. Ал ошол замандын жазуучусу жана саясатчы адамы болгон. Никитин биринчилерден болуп, Индияга кайык менен барып, сооданын жолун биринчи жолу ачкан адам болгон. Тивер шаарындагы Волли деген дарыясынын оң тарабында Никитиндин эстелиги тургузулган. Никитиндин дүйнөдө 3 эстелиги бар. Тиверде бирөө, Индияда бирөө, Феодосийде бирөө. Азыр Россиянын кээ бир көчөлөрүндө Афанасий Никитиндин ысымы берилген. Афанасий Никитиндин ким болгондугун билдиңерби балдар? Ал кайсы жерде жашагандыгын бул экинчи көнүгүүдө сүрөттөр боюнча иштөө болуп жатат. Афанасий Никитиндин ким болгондугун дептерибизге жазып коебуз балдар, кыскача кылып. Андан кийин балдар, ар бир сабагыбызда биз дайыма сабактын аягында тесттер менен иштейбиз. Ошол берилген тесттерди дептерибизге жазып,
туура варианттарын таап иштейбиз. Булар өтүлгөн темалар боюнча жазылган тесттер. Анда эмесе балдар, ушул жерде мен силер менен кайтарым байланыш түзүп коеюн. Бул кайтарым байланышыбыз эсиңе тут. Ким товарын калтырып кетти? Кедей көпөс товарын калтырып кетет. Ким товарды сактап коймок болот? Бай көпөс анын товарын сактап коймок болот. Ким сапардан кайтып келет? Кедей көпөс сапардан кайтып келет. Ким бай көпөстөн товарларын сурайт? Кедей көпөс бай көпөстөн товарларын сурайт. Бул дагы суроолор жана тапшырмалар, балдар. Балдар, биз ар бир сабагыбызда ар кандай методдор менен иштеп келебиз, билесиңер. Бул методдор бизге белгилүү жана иштей алабыз. Бул методдор Сынквейн, кластер, Вендин диаграммалары болуп эсептелет. Анда эмесе ушул эки көпөс боюнча биз Сынквейн түзүп көрөйлү. Сынквейнди балдар силер менен биргеликте түзөбүз. Биринчи бул Сынквейн 5 сап деп аталат. Биринчиси соодагер. Ким? Соодагер бир сөздөн турат. Экинчиси эки сөздөн турат. Ал кандай деген суроого жооп берет? Сынатоочу. Кыйтыр, амалкөй. Үчүнчүсү 3 сөздөн турат. Ал кыймыл аракетти билдирет. Эмне кылат? Этиш. Соодалашат, алат, сатат. Төртүнчүсү кадимки эле сүйлөм. Соодагер деген сөзгө сүйлөм түздүк. 4 сөздөн турат. Соодагер адамдар менен байланышат. Бешинчиси бул синоним болуп айтылат. Соодагердин синоними сатуучу. Эми балдар, Сынквейн тууралуу түшүнүк алдык. Анда эмесе кийинки методубуз бул кластер методу. Кластер методунан биз соодагердин ким экендигин кластер аркылуу билип алабыз, балдар. Соодагер базарчы, соодагер дүкөнчү, соодагер алуучу, соодагер сатуучу, соодагер эсепчи, соодагер жумушчу. Демек, кластер аркылуу биз соодагердин эмнелерге ээ экендигин билип алдык. Андан кийинки методубуз, балдар, Вендин диаграммасы деп айтылат. Бул Вендин диаграммасындагы биз ар темаларда окшоштук, айырмачылыктарын билип келебиз, иштей алабыз. Анда эмесе Вендин диаграммасына көңүлүңөрдү бурабыз, балдар. Мында, балдар, Вендин диаграммасы айырмачылык менен окшоштуктарды билдирет. Бул жерде биз бай көпөс, кедей көпөс деп экөөнүн айырмасы менен окшоштугун табабыз. Окшоштугу экөө тең соодагер, экөө тең адамдар. Бай көпөс айырмасы бай көпөскө ичи тар, көрө албас, бейакыл, акылы жоктугунан чычкандар темирди жеп кетет деп ошол акылы жоктугунан айтып атат. Качан эле чычкандар темирди жечү эле. Бул жерде бай көпөстүн акылынын жоктугу. Кедей көпөстүн айырмасы ак көңүл болот. Ичи актыгынан ошол товарларын бай көпөскө таштап кетет. Кыйтыры жок, амалкөй. Амалкөйүнүн барлыгынан бул байдын баласын алып кетип, өзүнүн темирин 2 эсе кылып төлөтүп алгандыгын байкадык. Мынакей балдар, биз бул жерде методдор менен иштедик, тесттер менен иштедик, суроолорго жооп бердик. Эки көпөс деген теманы түшүндүк, соодагердин ким экендигин билдик. Көп нерселерди түшүндүрдүм, көп нерселерди билип алдыңар деген ойдомун, балдар. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз максатына
жетти деп ойлойм. Силер көп нерсени түшүндүңөр деп ойлойм. Берилген тапшырмаларды жакшынакай кылып дептериңерге жазып, суроолорго жооп берип, тесттерди аткарып коесуңар балдар. Бүгүнкү сабагыма активдүү катышып бергениңер үчүн мен силерге ыраазычылык билдирем.